Assalamu aleykim kalın jurtum kulak sal, Ақтаңдай kayra baştaldı, an demesen uğuval, Karaca kaykitil kalıqтай bolğan atanı, Körsötüde jalpı jurt bayanın uğup algıla, Eskerip bunda gelişte, Eçen elderдің bolğan töründe, Barıqtılar bu yerde, Ak dilek menen kalosun tarixin aytıp berişte, Atayı geldi canıma, anda tanıştırıvırdayın, Canımda bugün olturat, Kalıqtın algan atını, Qo'mduk fanttı bul jerde, Jetek degen jayna kız, Alemi bul jerden aytat tarixti, Ay çüröktөй ejebиz, Ejeden dalay kepterin, Uşul jerde görübüz, Alemi Kırgız eli tanıgan, Kırgız eli sagıngan, Bu yerde Balbay ağabız, Çoң tarixtin özünü, Жазıp gelgen emespe, Eçen kılım karıtıp, Elder ötken ortada, Oşol ululardın saltını, Alıp gelgen emespe, Emi bul jerge keldi sıytörgö, Neviresin atanın, Rozaday ejebиz, Ejeden da köp nerse, Mundan okup göröbüz, Alemin Aktavırday balanın, Ordu çoң bugün tuğandar, Kalıqтай kasıl atanı, Esker üçün bul jerde, An demese bul jerde, Kelgen jaşı karıңar, Agayını tuğanın, Balbay ağam baş bolup barıңar, Kalu kavlal, Kana Balbay ağa baştaңыз, Ordu kanday boldu ele, Madaniyat jagında, Anda kabardı sizden uğalı, Eldin жазылып kalsın kumarı. Рахмат. Эми Кыргыз халкына Каражаак калык, Жезтаңдай акын, төкмө, жазгыч акын, анан комузчу, дастанчы, анан бу кишинин 4 тарабы төп келген. Кыргыз элдик музыкасында кандай түр, жанр болсо, ошонун баардыгын билген да. Эми мен өмүр баяндан бир кичине маалымат берип кетейин. Калык атабыз Жумгал районунун Кароюнда төрөлүптүр. Атасы болсо колунан көөрү төгүлгөн жыгач уста, анан көз катар мергенчи болуптур. Анан бу тиги Байгазы деген манапка тиги ак атабыз жакпай калып, анан Тогуз-Торого кетишет, булар көчүп. Тынчыраак жашайлы деп. Анан ошо аякта эме болуп жүрүп, анан Калык атабыз 8 жашынан жанагы Түлөгабыл дегендин Керос деген күлүгүн чаап, ал алдына ат чыгарбаган укмуштай күлүк болгон экен да. Ошол Түлөгабылга баасына татып, чапан жаап, анан эметкен экен да. Анан эми бул кийин тиги Токтогулга барып, анан ичке Кетмен төбөнүн ичке сайына барып туруп калышат экен да. Анан ошол жерде 13 жашында Калык атанын тиги энеси каза болот. Анан ошо каза болгондо, ошо биринчи жолу элдик кошоктун нугунда, өзөгүндө, мына апеке үйүң калды тигилбей, үзүгүң калды бүгүлбей, үшкүрүгү таш жарып, апеке үч жетим калды түңүлбөй деген ушундай жоктоосу менен элге тааныла баштайт да, төкмө акындыгы. Анан мунун эң негизги бактысын ачкан устаты Токтогул. Токтогул ошол калыкты ырдатып, Эшмамбет, Жаңыбайлар менен ошо ырдагандарын угуп, анан өзү күндөн күнгө талантын өркүндөтө баштайт. Анан Токтогул менин баламсың деп чапан жаап, анан ошо ээчитип, анан Токтогулда кандай өнөр болсо, ошонун баардыгын үйрөнөт да. Маселен, комузчулугу. Мына Токтогулдун Торгой менен Турумтай, Сары барыппы, Тогуз кайрык, Ботой,
Камбаркандын түрлөрүн бар. Анан Токтогул аркылуу Ниязалы, Айдыралы жөргөлөктөр менен таанышып, маселен Калык атабыз Айдыралынын жөргөлөгүн укмуштай черткен. Биринчи ошол кыргыз элине Айдыралдан кийин тараткан. Бирок ошол ана мына торгой менен турумдай тамсил түрүндөгү күүлөрүнүн баардыгын, анан Токтогулдун ырларын, обондун ырларын бүт барын. Анан мен эми айта кетерим, бул Калык атабыз обончу болгон. Мына Акишим эстебестин жанагы татына ушул сыяктуу көрүнүп койсоң болбойбу. Анан кийин ошол тиги Калык атабыздын күйгөн Секетбай ырларына мына биздин обончулар Бектемир Эгинчиев, Абдырашид Бердибаев, анан Жумабүдүн Шералиев, мына Жаштарай деген. Биз ошо Жаштарайды ырдап өстүк. Ошонун негизинде ушунчалык угумдуу, жүрөккө жетимдүү, жагымдуу. Эми мына Рахмат, мына Балбай ага, мына сиз кадырлуу телекөрөрмандар, сиздер Актаңдай телекөрсөсүн көрүп жатасыздар. Биз азыр эле ырда деле же болбосо мындай жалпы кыргыз элибиз тааныйт, бирок ошентсе дагы сиздерге кайрадан айта кетелик. Кыргыздын музыка дүйнөсүндө көп орду чоң эмгектерди жасаган биздин Балбай Алагышов агайыбыздын кебин уктуңуздар. Bir katıva tartılık bolganda bul akı baldarın bağışı için yer istedikken bir baylardı. Oşonda mınav Toktogulda Canalı degen bay var eken. Oşo Canalı baydıkına varıp can saktadan bolot dep bu kişinin kol ustalığı da var eken. Anam baldarı menen gel oşo Canalı'nınkında yaşap kalışat iken. Baldarı kozulak bakat iken. Ataza usta tal alıp kırgız üy jasayt eken. Anan Toktogul Şıvırdan gelip Toktogul ököbet deşip kalat eken. Oşondan kalıktı jöndöp mında kalıktı götürmezi var eken dep Toktogul sında urdayt eken. Balam jumurtkadan çegilip azır kızıl etten yetilip kanatın güylep жаңыдан bu da talpını uçkan gekilik. Kulalı görse kuş bu dep korkup durat bekinip. Azır balan balapan ak güyüden tüşelek. El aralap toygurdap toktot elek yüregin. Konoga çapsa çıkardı balam koşta alıp yüremin. Çılvırım diyse koluma tünededen sürermin. Ökövüzü çarçatpay tarkavat ko bul elin. Irdatpay koydun tokondap kalbazı mende günevin. Balalığın bolboza barale senin ünemin. Cavagı taygezinde calından sıla ırdatkan canalı turat ezinde. Kuru semiri valsında palam kunanında maktadım. Bıltırkı jılı iştelen bir eki urday taptadım. Asıyga yaşın tolguçan aşka toyga çapmadım. Torgoy dev olgan tokongdun bir meniyetin aktagın. Kazan azı vatbagıp karatalda çoğoydun. Aytkanыңдын bärizin göңlüge tüyün tokongdun. Jalçılık menen koştoşup жаңыdan bir yıl boşadın. Komuzungdu kolun al balam kotorup türlü ova sal. Kuvanışat keyingen avuşka gelip bir karılar. Irda dese tartınbay yaş balalık gezinde cagaldanıp jarkılda. Kıyı gırçı olçu dep balam uşakkıla tartında. Atаңдын аттың ağusta tıpır aytıp üylerdi cıgatka mıktu karısta. Emi Toktoguldan alazım balam tügenbegen gömnüska. Eldin aldın ukladı bozkuru vak gün kıska. Uğa versen ırgızık balam ulana versen ingızık. Uğalı olat göstünde emi uyku degen bir kızık tap koydu. Yerge emi alı vakta artistlerin bärle gelçü. Anan oşanda kalıkta gelgen, Karamolda degenler gelgen, al vakta uruşu var. Biz anda kiçineke balalak, minede çoğun atkanı var öyle. Anda bu kültürünü alıp ırdagan kayakta. Oşal atkananın içine girip bir göşüge tartıp koyat öyle. Oşanın arağında tigilep yetmeyi upazın koyunup, anam bir yağına çıkıp bir üstalda ırdaşat öyle. Oşal vakları öttü. Men gep кезегин ушул
Калдыбаева Айчүрөк эжекеге берелик. Айчүрөк эжекебиз педагогика илимдеринин доктору, Калык Акиевдин ушул баягы чыгармаларындагы чоң бир ушул талим тарбия жөнүндө эже сиз өзүңүз айтып берсеңиз. Себеп дегенде ушул илим жактап, ошол аталардын орду кандай экенин жаштарга дагы үйрөтүп келесиз да сиз. Жогоруда Балбай агабыз Калык Акиевдин ушу адабияттагы ордун айтып өттү. Мен ушу Калык Акиевдин педагогикалык идеяларын изилдеген окумуштуу катары ушул Калык атабыздын чыгармачылыгындагы окумуштуу жаштарга таасирин тийгизе турган педагогикалык идеяларына токтолуп кетейин. Калык Акиевди Алы Токонбаев баа берип, ачылбаган сандыкта бычылбаган кундуз жатат. Ушул макал Калык атабызга таандык деп айтканда, чындыгында Калык Акиевдин кайсы гана чыгармаларын албайлы, алардын баардыгында тарбиялык идеялар жатат. Жогоруда Балбай абабыз белгилеп кеткендей, Калык Акиев билим алган эмес, өзүнүн жана Жорго калем деген чыгармасында ушу калем менен сырдашып, калем мени сени 45-имде кармадым деп жатат да. Магриф Рахимовна айтып калчу, ушу мен жаш келин болуп келгенде атам кайсыл жерге барса ушу ырдаган ырын бир кара чемоданы бар эле. Ошону кое калып эле келгенде ушу унутуп калбайын деп эле жаза берчү депчи. Анан ушу менин ушу илимдин доктору болуп калганыма ушул атамдын да таасири күчтүү дейчү да. Себеби дегенде жаш келинмин дейт, кайнатам түнү менен жазып отурса, ушу укташтан уялып эле ушу мен да отуруп өзүмдүн көптөгөн мындай эмгектеримди жаздым деп калчу да. Мен эженин аспиранты, докторанты болом. Ушу Калык Акиевдин чыгармаларын изилдеп жатып, мен бул кишини ушу кыргыздын тарыхындагы улуу агартуучулардын бири деп айтам. Улуу трибун, улуу жарчы катары. Ошол убакта телевидение, пресса, радио, рекламанын ролун аткарган ушу элдик акындар болгон. Анын ичинде ошол мезгилде Калык, Барпы, Тоголок Молла менен Токтогул Сатылганов ошол убакта 30-жылдары өздөрү ушу шакирт катары буларды тарбиялап коюп, ушу көп жүктү ушу Калык Акиев аткарганда. Себеби Максим Горький ошо жазуучулар союзунун төрагасы болуп турганда, ар бир республикадан бирден акындарды чыгаралы, Кыргызстанда ушунчалык талантты оргуштап турган Калык экен деп ушу Калыкты жаздырандай чыгармаларын жаздыралы десе, Жоморт Бөкөнбаев экөөбүз сүйлөшкөндө Калык айткан экен да, мен ушу бирин сенин билгениңдин баардыгы ушу токомдон үйрөндүм. Эгерде током болбосо, мен ушунун баарын билбейт болчумун деп, анан 38-жылы биринчи жыйнак чыгат. Токтогулдун ырлары Калыктын эстеликтери деп аталат да. Бул деген ушул Калык атабыздын ушу муундар аралык байланышты бекем кармагандыгы, ушу улуу муундарга таазим эткендиги болуп, эмесе чын эле мен кыйын болуп атам, менин атым чыксын деп эле өзүнүн атын жазып салса деле тарыхта ошол боюнча калып калмакта. Мен ошо 83-жылы ушул диссертациянын үстүнө иштеп жатып, ушу жумгал өрөөнүндө көп жүрдүм, материал топтопчу. Ошо Калык атабыз 19-жылы Жети Суу областындагы съездге барат да. Ошол жерден казак балдарынын сумка көтөрүп жүргөнүн көрүп, кыргыз балдарынын ушунчалык сабатсыздыгына зээни кейип, ошо Өрнөктө жумгалды. Эми Өрнөктү билесиздер, кандай алыс жерге жайгашкан, ошол жерге мектеп курат. Ошол элдерге жакшы жаман көрүнүп, элдердин малын жыйнап, өзүнүн болгон топтогон байлыгын жумшап, биринчи мектепти курат. Ошол мектепти мен 83-жылы барып тартып келип, таң калганбыз. Демеле азыркыдай 2 кыш эмес, жарым метрден да ушу балдарга болгон камкордук ошол болуш керек. Ошол жерге татар мугалимдерди алып келип, биринчи ушул элди агартат да. Анан ушу илимде ушу полевой материал деп коет, таладан топтолгон материал деп. Булардын мааниси өтө күчтүү. Ушу архивге да кийин эже экөөбүз өткөрдүк эле ушул материалды. Ошондо бир ыры бар да. Окууга бер балаңды, бөлөктөн кабак караңгы, кызыл үй, маалим, экиним, жаманаттуу болосуң, эгерде бербесең жаштарга билимиң деп. Карабайсызбы, эмне деген үгүт, эмне деген насыят жаштарга. Бул ушу эл аралап ырдап эле жүрбөй, ушу агартуучулук ишти да өтө аркалаган улуу инсан болгон да.
чыгармаларында патриоттулук идеялар өтө кеңири орун ээлейт. Анын жанагы Жаныш Байыш, Курманбек эпосу, Өлбөс Баатыр, Ач Карышкыр, ушулардын баардыгында элин жерин сүйүү, ушу элдеги болгон идеяларды даңазалап чыгарып, жаштарды тарбиялап, ошолор мына бүгүнкү ушу суверендүүлүктү түптөгөндөрдүн ичинде эң бир чоң күчтүү орунду ээлегендердин бири ушул Калык атабыз болгондо, адеп тарбиясын алайлы, экологиялык тарбияны алайлы, мисалы үчүн карагай ыйлайт, тал ыйлайт, калың журттун баары ыйлайт дейт. Бул деген ушу жаратылышка аяр мамиле жасоого үйрөткөнөрү. Калык түштүккө барганда ушул жумгал өрөөнүн, суусамырдын сулуулугун, жаратылыштан берилген ажайып кооздуулугун ырдаган. Мисалы үчүн барпы бул жака келгенде түштүктө пакта өскөнүн алар кайдан билип укмак, эгерде ошол убакта азыркыдай радио, пресса, телевидение иштеген эмес. Ошон үчүн биз Калык Акиев атындагы орто мектеп бар, Кызыл Жылдызда. Ошол жерде музей түзүлгөн. Ошол мектеп музейине Магрифа Рахимовна көптөгөн материалдарды өткөрүп берген. Биз дагы ушул китепканалардан топтогон материалды алып барып, ошол жерде Калык Акиевдин чыгармачылыгына байланыштуу ушу тарбияга болгон салымы, билим берүүгө, агартуу ишине болгон салымы бүт чагылдырганда, бирок мени бир нерсе кейитет да дайыма, эмнегедир биз ушундагы көнүп калганбыз. Калык Акиев бул өтө бир чоң байлык кыргыздар үчүн, казына. Аны бир эле жумгалдыктар билиш керек эмес. Калык Акиевди окуу программасынан бүтүндөй окуп жүрөт, 6 сааттык программада. Ал эми адеп сабагында дагы жана персоналилерди өткөндө калыкка арналган, элдик акындарга арналган 2 сааттык саат бөлүнгөн. Ал жерден да үйрөнүшөт, бирок бул өтө аздык кылат да. Мына ушул жерде бир суроо жаралып турат да, сиздин азыркы эле сөзүңүздөн. Мисалы мына китептер чыкты. Менимче мына Балбай ага деле, же болбосо Муроза эжеке деле, же Октябрь инибиз деле, Жайна деле мына жерде көпчүлүгүбүз жакшы билебиз. Азыр мына заман оошуп, жаңы эме агым келип дегендей бүт компьютердик неме болуп кеткенден кийин биздин жаштарыбыздын ушул өнөргө же болбосо китепке болгон кызыгуусу азыраак болуп жатат да. Менимче угуп эле жүрөбүз. Ал чындык эле кеп да. Анан эми кантип жеткиребиз ушуну дагы бир ушул китепти көбүрөөк окутканга, кандай бир студенттер айрыкча сиз ушул баягы студенттерди ооба этнопедагогика деген предметти үйрөтөбүз. Элдик акындарга 6 саат бөлүнгөн. Бирок ошол 6 саат эле аздык кылат. Адабияттан деле үйрөнүшөт студенттери. Кийин ошол мисалы үчүн Калык Акиевдин ушу адабий чыгармаларын талдоо эле эмес, ошол жерден педагогикалык идеяларды таап чыгыш керек да. Бул ырда кайсыл идея чагылдырылган депчи. Азыр балдар ушул компьютерге берилип кетип, Калык Акиев эмес Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында билбей атышат. Бул деген биздин проблема, бул биздин кайгы. Ошон үчүн мектеп программасы, министрлик, мамлекет ушул китептерди ар бир мектепке кеминде бир 100 экземплярды таркатыш керек. Туура айтасыз. Мына эң жакшы биздин ушул мамлекет сөзсүз жардам бербесе буга. Жеке сиздерге окшогон же болбосо чыгармачыл чөйрө ага алы жетпейт. Алы жетпейт. Бир кошумча кечирип коесуздар. Моореки тил, элдик музыка куштун 2 канаты. Бирөө оң, бирөө сол канаты. Анан эми республикада бир басмакана жок. Республикада китеп сата турган нуска деген эле бар, мамлекеттик эмес жок. Анан бүт жеке менчик. Маселен айтат, Моореки томду чыгар. Тиги айтат 100 миң, 50 миң, 60 миң деп тиги таптакыр асмандагы бааны айтат. Эми мен айтарым, бул колго алыш үчүн мамлекеттик басмакана болуш керек. Мамлекеттик дүкөн болуш керек. Мына Орто Азия боюнча биринчи жолу полиграф комбинат курулганда бүт ошол Орто Азиядагы республикалардын китептерин чыгарчу. Барлыгы сатылып кетти. Кайра төрөлүш үчүн биз жаштарды кыйнап атабыз. Ар бир мезгилдин, ар бир доордун өзүнүн эмеси болот экен. А бирок такыр өчүп атпайбы? Мына мен айтам, маселен Чыңгыз ким десең ишкер дейт. Түгөлбай ким десең комузчу дейт. Азыркы 20 жыл
Дын içinde балдар таптакыр башкача болуп калды. Анан эми Калык атабызга кайрылсак, бул киши жалгыз эле кыргыз элине белгилүү эмес, казак элине белгилүү болчу. Жамбыл Жабаев, Кенен Азарбаевдер менен айтышып, андан башка мына биринчи жолу съезд болгондо, курултай болгондо, ошол казак, кыргыз бүт эмеде, ошол үчүнчү эмеде биринчи жолу ырдап элдин алкоосуна татыган. Карабайсыңбы? Эми азыр Калык Кенекенин мектеп окуучулары мына программада бир 5-6 саат эле эметип ал жазгы чакын катарында окумуштууларын билбейт экен. Программага кош керек. Ошону күчөтүш керек. Мына маселен мектепте музыка сабагын алып салды. Бурун 2 саат болчу. Азыр 1 саат болуп окутулбай калды. Окуу китептери чыкпай калды. Ошол сыяктуу эле мына моореке төкмө акындарыбыздын бай мурастары көздүн карагиндей сакталбай атат. Туура айтасыз, себеп дегенде биздин ушул ар бир эле мекеме ишкана болобу же болбосо ушул атайын ушул окуу жайларыбы же ушуга кайдыгер мамиле болуп жатканы чындык. Ал эми биздин ушул жерден бир дагы бир артка чегинип туруп Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси Төкмөнүн уулу Төкмө Замирбек Үсөнбаевдин дагы кебин чогуу калк. Калык аксакалды мен көрбөй калдым. Бирок мен ал киши жөнүндө көп уктум. Мына окуучусу болгон Токтосун Тыныбековден ал киши абдан ошо какем ээрчитип келгенде үйүндө жүрчүмүн. Анан ошо жана Салморбек деген уулу менен экөөбүз тең түшө элек деп Током көп айтчу. Калык аксакал өзү кийин көп учурларда убактысын бош кетирбей эле отурганда эле мейли гастролдо болобу, каерде болобу, ал киши өзү сабаттуу бар киши экен. Ошо убакытты кетирбей эле ошо каерде болсо жаза берчи дейт. Жанын ала жүрчү дейт беттерлерин. Ошо жана Жанышбаев, Курманбек, Гедейкандардын баарын ошо эсине түшкөндө эле отура калып эле жазып. Баягы ден соолугун байкады окшойт ал киши. Кийин уже улгайган сайын ден соолугу начарлап бараткандан кийин ошону калтырып кетейин деп жазып. Анан эми бул Калык аксакалдын бир зор акындык өнөрүнүн өкүлү болгону бул бир жагы. Экинчи жагы бул кишинин жана Баскан жол деген чыгармасы бар. Баарыңар окуган чыгарсаңыз, ошо Кымындай кезинен кийинки Совет доорунун Октябрь революциясына чейинки өзүнүн басып өткөн жолун алган. Бул эми сонун китеп да. Муну бир 3-4 жолу кайталап окусаң да болот да. Анан кийин ошонусун эмгегин жараткан, андан тышкары канча томдору чыккан чоң дастандарды айткан. Мындан мисалы Кыргыздын кенже эпостору деп коебуз го. Ошо Кыргыздын казынасын байытканда акындардын ичинен одан өзүнчө бир бөлүнүп өтө зор салым кошкон адамдын бири да. Анан кийин Осекемдин бир эскерүүсү бар. Ошо айылга келип, Калык келип калды деп угуп, анан Калыкка Осекем анда ырдатпай жүрчү экен, агасы Сүйүнбай. Анан кийин ошо Калыкка бир жолу кайында бир дос айтыптыр, Аман деген, ошо биздин айылда Бөкө деген аксакалдын үйүндө 2-3 күндөн бери Калык ырдап атат. Барып бир учурашып калбайсың, элге көрүнүп калбайсың. Ошондо барып бир учурашып биринчи ырдагам деген Осекемдин эскерүүсү бар да. Анан ушундай мени ырдатпай жүрүшөт дегенде ошондо өзүнүн агалык насаатын айтып, анан кийин ошо 18-жылдары болгондо Акеңдин аябай эле ошондой бир толуп болуп турган кез экен. Жашы дагы баардык жагынан. Анан ошондо отурган боз үйгө кирип барсам, төрдө ошо кара тор муртчан киши экен дейт. Ошо Жанышбаевден күпүлдөтүп көпкө чейин айтып атты. Мени баягы тааныган эл кой берип отуруп алдына барып калдым дейт. Анан ошо кыскасы бул эми чоң окуя. Анан учурашып ырдагандан кийин, мен учурашып ырдагандан кийин өзү кайра жообун айтып, акын насаатын айтып, батасын берип ырдады дейт. Анан кайра эл жанагы жерин узартыңыз деп, анан кайра Жанышбаевга киргенде таңа карап атып кетти дейт. Анан ошонун жанында таанышкандан кийин 1 ай чүйдү кыдырып ырдадык дейт экөөлөп. Анан Осекемдин эми мээси эле азыркыча салыштырмалуу компьютер окшойт. Ошо күнүгө баягы кезеги менен элдин каалоосу менен ырдаганын баарын жатталып отуруп 1 айда толугун жатталып калдым дейт. Жанагы дастандарын.
Анын өзү да акем аябай ыраазы болуп, абдан ушундай бир кубанып, анан ошол күндөн баштап ошо шакирти болуп калдым деп. Эми Осмонкул аксакал Кыргыздын акындык өнөрүндө кандай деңгээлде экенин аны элдин баары билет. Улуу залкар төкмө болгон ошол киши жанагы калык буура мен тайлак качып турам жалтайлап каарына тиген акем жутуп коюп бир чайнап деген 4 сап эле калыктын эмне экенин далилдеп турат да. Анан кийин бул киши Токтосун агайга айтчы, ошол баягы мүнөзү дагы ошо кайра тартпаган, эмнеден болсо да жалтанбаган, турмушка аябай бышкан, кымындай кезинде баягы баардык оттон да отко да күйбөй, сууга да чөкпөй дегендей ошонун баарын басып өткөн адам экен да. Эми чыгармаларында байкалып турат да. Анан конусу да жакшы чертчи дейт бул киши. Эми бирок күүлөрүндө радиодон мен кийин өзүм кызыгып көрдүм. Ошо Токомдун баягы Сибирден келатканда ырдаган ырдаган экен, бирок ал жазуусу да эски, анча баягы комуз угулуп, анан баягы көбүнчө үн анча мындай жакшы угулбай калган да, жазылбай калган. Кадырлуу телекөрөрмандар, сиздер Актаңдай телекөрсөсүн көрүп жатасыздар. Актаңдай телекөрсөсүндө биздин атактуу акын Залкар Төкмө Калык Акиевди эскерип жатабыз. Ал эми анда биз бул куттуу студияга Калык атабыздын небереси Роза Акиева келип отурат. Эжеке куш келипсиз. Мен ошо жаш кичинекей эле кыз болчумун, 2 эле жашта. Бирок көргөм, бирок эсимде калган жок. Анан апам айтканда ушу кээде айтып калчу, эч качан кайнатам дечи эмес, дайыма атам дечи. Өзү атасынан эрте калган, анан ошон үчүн экөөнүн мамилеси аябай жакшы болчу. Ата кыздай болуп. Анан өзү дагы аябай жакшы көрчү кайнатасын. Анан жаш келин болуп келгенде 6-да Союз нерушимый деген гимн ойногондо эле ошондо мен турчумун деп айтчы. Ошону туруп, анан мындай чыксам бүт баарды уктап атат. Анан үй жыпчылуу. Кышында үйлөнгөнү. Мындай келсем кухняда, мындай биякта бир меш, ошо меш даже менин эсимде, мына көз астымда турат. Анан тегерек стол, анан ошо столдо чоң атам кагаздарын мындай жайнатып, анан жазып атат. Көз айнек тагынып алып. Анан бу меш кыпкызыл болуп күйүп атат, үстүндө чайнек кайнап атат. Анан мени мындай көрүп, мындай көзүнгө айнегин кичине мындай алды, ой Макиша кызым, аляндан турдуңбу, бетиң колуңду жуу, кел чай ичелик деп. Мен мындай чай ичип отурабыз, анан ушинтип эле карап эле дем, бул эле эмне эле жазып атат деп таң калчумун. Күндүз тияка бияка эл келет, өзү бир жакка барат, анан эл толтура, үй толтура эл, балдар, жетим балдардын тияктан бияктан бүт каяка барса да илгери мындай гастроль дечи эмес, бригада деп, бригада менен жер сууну кыдырып, ошондон бүт баарын каяка барса дагы эле ошо жетим балдарды алып келчи. Ошо үй толтура ошо балдар, анан келген кеткен кишилер да гостиницада болуп ошо жатчы. Анан ошо түн менен жазчы. Анан ошо түн менен жазып, анан чоң атам тиги дүйнөгө кеткенде бүт мына кагаздары калган, бүт ошо кагаздарын аябай сактады. Сары майда сактады, ошо бүт коробкалар турган, анан тиги чоң энем дагы тиги дүйнөгө кеткенде ошо чоң энемдин сандыгы болчу. Ошо сандыкка салып, тим эле барктап ушинтип турчу. Мен эсимде, биз 4 жолу бир үйдөн бир үйгө көчкөнбүз. Ошо биринчи эмне каяктан бери көчсөк дагы эл айтат да, ой биринчи мен тигинимди, мунду, люстрамды, шаягымды киргизгиле сервистерди деп. Аны эч качан антип айтчу эмес, апам дайыма биринчи чоң атаңдын кагаздарын киргизгиле деп. Анан ошону ой киргиздиңерби, анда калгандары киргизебиз деп басып кетчи. Анан ушу 2002-2001 жыл, азыр көп жок мурун, андан мурун ошо мага телефон менен звонить этти кечинде. Роза келип кет деп, эртең менен келип кет үйгө деп. Анан эртең менен келсем, атам экөө
мындай чоң үйдө столду тартып эметип бүт кагаздарды сандыктан чыгарып ошону жайнатып коюптур. Анан биз атам экөөбүз биринчи отуруп, анан бүт баардыгын мындай карап чыгып, жыл менен коюп, биринчи ошенттик. Анан эртеси апам келди. Мында Жакшылыков деген жазуучу, ошого акын, өзү жазуучу, ошого айтыптыр, мага бир жакшы редактор керек деп. Анан Иманбаев Асанбек байкени ошондой жакшы жигит деп, ошону мындай рекомендация кылыптыр. Андан ошо Асанбек байке менен мамам келди. Анан Асанбек байке экөөбүз отуруп, бүт карап чыктык канча күндөн бери. Анан аябай жакшы ошо редактордук кылып, анан ошо биринчи тому чыкты. Ошо биринчи томун атам көрүп калды. Бул чоң атамдын 120 жылга ушу жумгалга барып, анан ошо китепти дагы кошуп алып кеткен. Анан ошактан менин атам Сармабек Калыкешакиев ошактан кайтыш болгон. Өзүнүн жери менен, өзүнүн эл менен ошактан коштошкону барганыбыз болгон ушундай. Анан дагы 2 тому чыкты, мына 3 томду чыгардык. Анан ушуну апам тим эле аябай жакшы сары майда сактады. Ушу анан ушундай эстеп атам азыр. Биздин улуу байкем Рысбек байкемдин. Анан ошонун кенже уулу апама кичинекей бала болчу, ушу мектепке бара элек. Анан апама келип айтат: "Апуля, мынаны көрсөчү, мына сандыкта эмне бар? Ошону ачып көрсөтчү" деп. Анан мындай макул көрсөтөйүн, кыз мен үйдө болчумун. Анан Айроза мына жүктөрдү алып чыгачы деп чыгар деди. Анан алып чыгарып ачсам, анан мына биринчи ошо мындай ооруп бир эмеге плюшка чоң атаңардын комузу деп комузун чыгарды. Анан мына деп камчысын, ошо камчысын да өзү жасаган. Анан дедиги чоң эменин комуздун кабын ошо да өзү тиккен чоң атам. Тиккенге дагы мастер болчу. Анан атасы уста болгон да. Өзү чоң энемге мындай бычып эле көнөк тигип берчү экен чоң энеме. Чоң атам. Анан ошону чыгарып, анан камчысын чыгарып берди, ошону көрсөттү. Анан мына деп куру дагы ушундай аябай болчу. Анан дагы көрсөттүм, мына чоң атаңардык портрети ошо чоң атаңардык деп. Анан мына мынтип баскан жол деп чыгарды бир папканы. Анан бир ушундай дагы папканы мына чыгарды, мына ак мөр. Бу жанышпайыш деп эле ушундай чыгарып атат. Андан тигилер турат, тиги небереси, анан дагы 3 бал небере. Карап, анан бүт эле кагаз экен дейт. Анан ошо кенжебиз небере. Бүт эле кагаз, биз ойлогонбуз биякта бир алтын күмүш бар деп. Анан бүт эле кагаз экен деп. Анан ошондо мамам айтканы тим эле ошо ичимде турат. Анан бул биздин алтыныбыз, күмүшүбүз дагы биздин үй бүлөбүздүн ушул. Бүтүн мен кыргыз деген адамдын күмүшү, алтындын ушул деп балам дайыма ошону эстеп жүр деп ошону айтканын мен тим эле эсимде. Роза, сөзүң оозуңда жанагы бул кишиде айкөлдүк адам мыкты экен да. Жетимчиликтин каарын тартканбы, зарын тартканбы, айылдан бир балдарды алып келип гастролго барганда, жетим балдарды багуусуз калганды үйүнө алып келип багып чоңойтуп, мына Кылычбек. Же болбосо Көкөш, ошо кыздар Алмакан. Ошол бу ким? Мен билгенден ошол кыргыздын төкмө акындары, комузчу шайырлардын ичинен даже аны тиги партиялык советтик кызматкерлер көчөдө калган балдарды алып келчү эмес да. Ошо киши багып чоңойтуп, мына Токтосунду өзү таап тиги Аксыга барганда аны бригадага кошуп, анан аны 3 жыл үйүндө кармап ошо жазып, ырларын жаздыртып, анан үйлөнтүп, жайлантып, ким ошону жасайт? Бул айкөлдүк, бул өтө кемеңгерлик, менимче ушул өтө айкөлдүк. Ошондой бир чоң жумуштар жасап кеткен экен, көрбөйсүзбү? Эми мына сиздин азыр сөзүңүзгө Роза эжеке далил болсун дагы, ошол кезинде апаңыз ошончолук урмат сый кылып туруп улуу адамга биздин мамлекеттик архивге ушул материалдарды тапшырган деп угуп жүрөбүз. Анда ошол жака кайрылалык.
Кыргыз элинин атактуу ырчысы Калык Акуу уулу 1883 жылы Жумгалдын Кулжугач айылында туулган. Калык далай укмуштуу доорлорду, далай окуялуу күндөрдү өткөрдү. Калыкты билбеген, калыктын ырын укпаган киши Кыргызда жок чыгар дейм. Тоо арасында көбүнчө Талас, Кетмен-төбө, Жумгал, Нарын жактарда калыктын атагы эл арасында даана жайылган. Калыктын ырлары, кошоктору, айткан макалдары эл ичинде өтө жайылып кеткен. Сиздер көрүп турган Калык Акуу уулунун кол жазмалары, сүрөттөрүн биз Кыргыз Республикасынын мамлекеттик архивинен алдык. Ал жерге өзүнүн туугандары, жакындары, келини тапшырган. Кадырлуу телекөрөрмандар, сиздер Актаңбай телекөрсөсүн көрүп жатасыздар. Анда биздин ошол Актаңбай телекөрсөсүндө улуу залкар акын Калык Акиевдин ушул быйыл 130 жылдык мааракеси, айтыштар же болбосо дастанчылардын чоң сынактары, дагы бир топ иш-чаралар аткарылып жатат. Ал жөнүндө биздин ушул Капалбаев Актабыр бул жерде жакшынакай бир мырза жигитибиз келип отурат. Тарых илимдеринин кандидаты, уюштуруу иштери боюнча бир чоң алдында бир дагы эл журтубузга бир жасай турган эмгектер бар. Анда өзүңүз айтып берсеңиз ошол жөнүндө эми кандай иш-чаралар болуп жатат? Деги эле ушу Калык атанын ордун кандай көрүп жатат жаштар, эли журт дегендей. Рахмат. Алгач мынакей адамдын жан дүйнөсүн жыргата турган, ушунчалык бир адамдагы асыл сезимдерди ойгото турган маек болуп атат да. Мисалы ошол адамдагы эң көп асыл сапаттарга ээ болгон Калык Акиев жөнүндө мондай агаларыбыз, эжелерибиз айтып атканда, бул мен кыргызмын деген адамдын бир сезимдер толкуп мээге тээп турат экен да. Себеп дегенде бул ошондой эскере турган, деңгээлге көтөрүлгөн ушундай улуу адамдардын катарын толуктаган Калык атабыз болгон да. Мына Калык атабыз жөнүндө эң чоң маектерди айтып атат да, сонун эскерүүлөрдү айтылып атат. Бир жерден дагы бир нерсеси, Калык атабыз комузчу, аткаруучу, акын эле болбостон, бул устадак адам болгон. Ала турган болсок, мына Балбай агабыз абдан сонун айтпады, Токтогулдун көп бүт өнөрүн үйрөнгөн адам деп. Бул Токтогул комуз черткен. Өзүнүн мына колтугуна, жеңине салып алган комуздарды, жана турнабайдай болгон комуздарды жасаган, буну Калык атасы уста болгондугунан. Мындан мына комуздарды үйрөнгөн. Мына эжебиз айтып атат, камчыны жасап алган деп. Жанагы мында устачылык өнөр болгон. Мисал ала турган болсок, ошол эле Калык атабыздын чыгармаларынан Жыгачтар менен сырдашуу деген поэмасы бар. Бул эми эмне деген чыгарма? Карагайдын ушунча тоонунда өсүп калганын, арчанын, жана карагандын, сөксөүлдүн, жанагы долононун эмне үчүн тикенекте болуп калганын, муну ошол жаратылыш менен аралашып, камыр жүргөн адам гана айта алат да. Ошонун текстурасын, жыгачтын өзгөчөлүгүн. Мына мен ошол этнографмын, кыргыздардын салттык жыгаччылыгы деген теманы изилдеп атып, ушул Калык атабыздын ушул чыгармасына ушул кайрылып алып аябай таң калдым эле да. Анан эми соолуңузга жооп катары ушул акынга акындай мамиле кылуу, акынга акындай зат сый урмат көрсөтүү бул кыргыз элибизден келе жаткан чоң салт жөрөлгө да. Мына азыр ошо китептерди айтып атабыз, китептерди окулуп айтып атабыз. Китепти азыркы жаштар эмес, азыркы мынакей ортоңку муун өзү окубай калбадыбы? Эгер өзү окубаса, аны баласы окуйбу? Өзү телефон көтөрүп алып интернетте өзү отурса, аны көрүп аткан бала каяктан окусун? Жаштарды биринчи окуу дээрден мурун өзүбүз окушубуз керек. Биз китеп окуп атсак, анан бала бизди көрүп ээрчип окуйт. Жобосо ошол эле Жамбыл Жабаевди агай айтып аткан Жамбыл Жабаевди ак эжегин чүчүлөп, ак көмөңдү бүчүлөп, кече эле чүйдө жүрчүлөң көрүнгөндөн кичилеп деп, баягы 39-жылы барганда, ошол Жамбылдын 90 жылдыгына барганда айтып атат. Жобосо куйручук буга сын айтып атат. Карагер аттай кайкы бел деп. Мунун көк жалдыгы да бар деп. Ушул акындардан ушул халыкка анан корголго гана эме көп сын айткан эмес экен куйручук. Аны айткан экен, акындардан сага даба жок деп. Бастырып кеткен экен корголдучу. Анткени булар кандан бектен эч бир тартпаган көк жалдыгы бар адамдар болгон да. Ошондуктан булардын төк маңкындыгын даңазалаган, элге жеткирген калык деген ким болгондо экен деген. Жоз Осмонкул айтып атпайбы, калык бура мен тайлак, качып турам жалтайлап депчи. Какем каарын алганда бүжүп коет бир чайнап деп.
урматтуу мына биздин бүгүн ушул калык атаны эскерген келген кадырлуу коноктор, сиздер ушул калык атаны эскерип атабыз. Менимче азыр ушул калык атанын дагы аткарып жүргөн чыгармалары, айрыкча ушул Жанышбаев, Курманбек эпосторуна өзгөчө бир чоң толугус бир чоң эмгектер тыштаган. Биз ушул Роза Аманованын аткаруусунда же болбосо биздин Тууганбай Абдиевдин аткаруусундагы чыгармалар бар. Ошого кезек берелик. Эми ушул биздин телекөрүүчүлөр акыркы мезгилде биздин жана өзүңүз айтып өткөндөй, биздин кыргыз элибиздеги жаштар, маселен мына элдик эпосторду, дастандарды дегеле баягы өзүнүн деңгээлинде аткарбай же баягы ошону аз аткарышып болгон эле баягы бир-эки эле чыгарманы кайталап бири-биринен уккандарды неме алып келатышат да. А сиздин аткарууңузда мисалы айталы Курманбек, Жанышбаевдар бир өз деңгээлинде аткарылган да. Ошондон кичине бир кайрыла кетпейсизби? Эми Курманбекти жана Алимбай жазган бир 16 бөлүп жазган, ошол телевизионияда бар деп айтты, өзү ошону көчүрөбүз дейт. Анан ошол Саргунан Аксакал муну илгери айтпай коюп, анан унутуп калып, анан кийин пластинкага жаздырган. Эми Саргунан үнү ушундук болчу, баритон. Анан баа караган кезде эстен чыга берет экен. Азырдан мен көбүндө эстен чыгарып атам, кайра үйрөнөм, кайра айтам. Мен 78-жылы жаздыргам муну радиого. Анан ал 82-жылы кабыл алыптыр. Ал бар радиодо турат. Анан тиги Саргунан акенкин үйрөнүп, анан ошону кайра жаздыргам. Тиги арасынан комуз сертүүлөр көп болуп, пауза болуп ошентип калган экен. Анан эми ошо эстен чыкпаган жерлеринен айтып берейин кичине. Бул Саргунандын варианты да аталып калды. Саргунан өзү айтчу, мен калыктан үйрөнгөм деп. Ал тиги илимий немеде кол жазма академияга түшкөндөн кийин Саргунандын варианты болуп эсептелип калат экен. Бул эски вариант. Эми кийинкиси менин сөздөрүндөн да айырмалары бар. Муну калык жаш кезде өтө мына 3 томдук кол жазма калган, эми калык өтө чоң, залкаракын да. Ошо жаш кездеги айткан экен, ошондон үйрөнүп алган экен. Ошондон эми тиги мурункусунда түрү алып калат да. Курманбекти аккан жолдон таап айыктырат да. Айыктырып алып эми сен аркада калып туруп, аккала кандай экен, кандай экен, эл журтунун акыбалы кандай экен билмексен болуп барайын деп келип салам айтып турган жерде аккандын. Kavlara dolsun kaydasın kalanın eldim başkargan Kanışa yolu taptı deyip kança yıl buldu katbargan Kutu oluşaydış bu kursan kılıp kaydış bu Ben kuvanı belden attangam Yemine de kabar albaysın eşikte turgan akkandan Kaydasın dolsun varsın boy kabarına çıkmayıp kapkandan Basa düşüp gir albay, barduğundu bil albay Attan kullap git albay, o aman candan geç albay Koçödele turan göbülüp, göboylar çömülüp Gör albay dostun didarın, gökürün zardel sövülüp Kandık belgin biri yok, karıdaş tura tünü yok Vay karşında bu eldin, o baştakta türü yok Kaytarıp turgan sakçın yok Kavul alıp gelgendi Kattap turgan jaksın yok Yeşiğin aldı boş turrat Yeminde kavarurgam debi Soğan bende dost turrat Esenlikli bir ilişko Hiç kimsiz yok çedap Hakkan deşim ukpaybın Ayalı basıp çıkpaybı Alıstan bunda men gezim Uşun çaçıda uktaybe Balası basıp gel baby Baykap sallam bir baby Kaşkar benden Gambul'dan O kalap taptın bendeydi Kara gözüm kaşayıp Kaytan bu gürbüz sendeydi
урматтуу телекөрөрмандар, сиздер Актаңдай телекөрсөсүн көрүп жатасыздар. Ал эми азыр сөз кезегин Калык Акиев атындагы коомдук фонддун аткаруучу директору, өзү дагы таланттуу чыгармачыл кызыбыз Жайна Садыкбековага кезек берелик. Жайна, эми айтсаңыз, ушул сиз коомдук фондду жетектеп атасыз. Деги эле коомдук фондго ким тарабынан жардам берилип атат? Ал коомдук фонд түзүштүн өзү кыйын нерсе. Аны жетектеп алып кетүү андан да ооругу турат да. Деги эле ушул коомдук фондго акча каражаты же болбосо ошол фондго жакындан жардам бергендер кимдер? Деги эле алдыңыздарга койгон максаттар кандай? Рахмат. Негизинен бул уюткулуу улуу журтубуздун улуу чугур эмес экен. Бүгүнкү күндө дагы ушул жараткан жалгап койгон төкмөчүлүк өнөрдүн улуу кыргыз элиндеги мына ошонун тайгүлүктөрү өсүп келатпайбы? Фонддун алгачкы эле негизги эле максаттары чындыгында ошол төкмөчүлүк өнөрдү аздектеп келаткан ушул биздин улуу муундагы элибиздин залкар таланттарынын чыгармачылыгын даңазалоого салым кошкон инсандарды мындан ары өнүктүрүү деген максатта. Бул фондду уюштуруу маселеси чындыгында Калык Акиевдин үй бүлөсү демилгеси менен уюшулган. Фонд азыркы күндө алгачкы иш-чараларды уюштуруп жатат. Бул иш-чаралар боюнча Октябрь эркинич тааныштырып өттү. Жана ошондой эле Айтыш фондуна дагы деги эле ушул учурдан пайдаланып Калык Акиевдин 130 жылдык мааракесине арналган иш-чараларды өткөрүп салым кошуп аткан бардык мына сиздерге массалык маалымат каражаты ошол эле учурда мыйзам негизинде болуп атат да бул иштер өкмөттүн. Ошондой эле министрликке жалпы эле ушу иш-чарага көмөк көрсөткөндөрдүн баарына алгач ыраазычылык билдирип өткүм келет. Анан фонддун максат милдеттери мына ушул алдыңкы иш-чаралардан көрө аласыздар. Эң чоң эле маселе мына ошол байге маселеси, сиз айтып аткан жана мына ошонун баардыгын уюштуруп берген Жумгал ынтымак коомуна дагы учурдан пайдаланып терең ыраазычылык билгизе кетели. Ал эми биздин максат милдеттерибиздин баары алдыда. Ушу 130 жылдыкта биздин фонддун деги эле ошол эң бир ири иш-чарасын көрө аласыздар деп ойлойм да. Бүгүн биз Калык Акиевдин ошо чыгармачылыгы баскан жолуна терең токтололу деп отурабыз. Төкмө акындардын, элдик шайырлардын ичинен биринчи жолу 26-жылы 1926 театралдык студия ачылат. Ошого биринчиден келип кирип, ошол элдик шайырлардын ичинен эң биринчи жолу ошол артисттик аткарчулуктун босогосун аттаган. Андан кийин анан филармонияда иштеди. Эми Калык атабыз ошол филармонияда 36-жылдан бери иштеп, ошондо эл аспаптар оркестринде өркүндөтүлгөн кыл кыяк альтта ойноп, кыякчы катары. Себеби Мураталы, Карамолдо бүт бар. Анан ошолор менен оркестрде бирге отуруп, ойноп, кыл кыякчы катары. Анан Мураталы Күрөңкеев кыл кыякчылардын ансамблин тобун уюштурган, ошондо да кыл кыякты ойноп жүрдү. Караңызчы, кайсы акын бир эле ышык менен болсо, бул киши ошол обончу катарында комузчу, дастанчы, мына дастанчы Курманбек, Жанышбаев, Акмөр, Карагул Ботом ушулардын баардыгын өзүнүн обону, өзүнүн сөзү бүт баардыгы айткан. Ошо Калык атабыздын айткан Курманбеги же болбосо Акмөрү ошол кийинкилер ырдап өсөмө чыкты. Мына 38-жылы эл артист деген наам берилди. Жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө өттү. Мына ушул 4 тарабы төп келген атабызды, мына мен айтайын, Кыргыз радиосунун тарыхында 32-жылдан радио уюштурулганда ошо баяндамачы ырларын ырдап, сөздөрдү сүйлөп, ал убакта баягы мындай аппарат жок да, түз эфирде чыгып, ошол шайырлардын ичинен биринчи жолу ошол кыргыздын элдик ырларын, күүлөрүн, чыгармаларын калкка жайткан улуу акын,
жазгы. Эми карабайсыңбы, 1-класстын босогосун аттабай, эч бир мектепти көрбөй, мына арабча тамганы үйрөнөт, латынча үйрөнөт, кийин орус алты. Ошонун баардыгын жазып, өзү аракеттенип, ырларын жазып. Мына ошол тиги Магрип Рахимова келини ошончалык 49-жылдан ошо Калыгатаны көзөткөнгө чейин 1953-жылдын 3-ноябрына чейин мына Мореки 3 томдукту ошо эже чыгарды. Ушул арбагы ыраазы болсун деп. Анан кол жазмаларын мамлекеттик архивге барып өткөрдү. Себеби академиянын кол жазмалар фондусу орун жок деп албай койду деп. Анан мен да чогуу бардым. 1-2 сүрөтү бар экен. Ошону мен эже өткөрдү. Мына эжеге мен 1000 мертеме рахматымды айтам. Өлүп кетти, арбак ыраазы болсун. Бирок мындай келин бир кылымда бир келген келин деп. Эл бар кезде, кыргыз бар кезде биздин кылымдап калк атадай өнөр ээлеринин орду эч качан жоголбойт деп ойлойм. Сиздер келип бүгүн Актаңдай телекөрсөсүнө өзүңүздөрдүн уккан, көргөнүңүздөрдү, билгениңиздерди айтып бергениңиздер үчүн чоң рахмат айтабыз. Кадырлуу телекөрөрмандар, биздин студияга кыргыз эл артисти, музыка изилдөөчү Балбай агабыз баш болгон кадырлуу коноктор келип катышып берди. Анда Актаңдай телекөрсөсү ушуну менен соңуна чыгат. Саламатта калыңыздар.